Assalamu alaikum. Жалпы жамаат, жалпы кыргыз элим. Бүгүн мынакей Өзбекстан мамлекетибиздин чек ара камантып зым тартуу иштерин жүргүзүп атат. Бирок мурда биздин чек ара могул асфальт жол болчу. Тиги 2 солдат жүргөн асфальт жол чек ара болчу. Азыр эми булар границасын, тосмозун чек арадан бияка 5-10 метр ичкерге, Кыргызстан тарапка тартышып атат. Тосмозун. Кыргызстандын жерин сүрүп, сүргүчтөр менен сүрүп, ошентип тосмолорун орнотушуп атат. Буга кандай чара көрүү керек? Кыргыз эли ушул теманы козгоп атат. Ушул нерсеге эл чогулуп атат. Ушул нерсени карап берип коюшса жакшы болмок. Ассаламу алейкум. Урматтуу досторум, колдонуучулар, Facebook, Одноклассник, Instagram. Кайрылуу жазайм деп эле бир просьба да. Садыр Жапаров, Чекебаев бул ичкериден туруп бийлик, президенттикке ат салышып атат. Бирок чек ара боюнча кызмат иштеп аткан Камчыбек Ташиевке бир суроо да. Ден соолугуңуз жакшы болуп калды. Эми тынбай иштейм деп жазыпсыз достармакка. Ошо сизге бир иш бар да. Аксы жер кезинде азыр чек ара маселеси боюнча асфальт жолдон бир 10-15 метр өтүп королоп салыптыр деп азыр жаңы маалымат уктум. Ошону карап койбойсузбу? Аксы жер кези кандай десем, ал деле чоң мааниге ээ деп ойлойм да. Биз эмне кылып атабыз дейм да. Улам эле жолдорду улам эле королоп жакындап келип атат. Мен Өзбекстан мындай экен, өзбекстандыктар мындай деп жамандагым келбейт. Биздин чек арачылар эмне иш кылып атат дейм да. Эмне иш кылып атат? Баткенди чечебиз дегенче бул жактан Өзбекстан өзүнүн чечүүчү нерсесин чечип коюптур да. Ошого бир чара колдонуп койсоңарбы? Чара колдонуп деле керек жок, эми жыл мындай жылып тур десең деле болот да. Жана Шавкат Мирзиёев деген эми жакшы президент өзүнүн политикасын өзүнүн мамлекетинде жүргүзүп атат. Мен ага эч кандай каршы сөз сүйлөбөйм. Шавкат Мирзиёевке ал ишин кыла берсин. Бирок ошо айтса болот да, алё деп элечи. Могул жерде жолду королоп салыптыр эми. Жолду жөнөлөп алачы депчи. Ал өзү биздин Кыргызстандын жери экен. Эми ызылдашып, мындай чурулдашыптын эле кереги жок. Телефон номериңиз жок да, мисалы үчүн, туурабы? Кыргыз элине, жерине күйбөсөңөр, ушу улам көргөн сайын жаның кашайып, ичиңиң кетип турат экен да. Ошону кандай кылса болот? Карап койбойсуңар, калганыңар бош турсуңар эми. Президент болбой эле мындай иш кылып аткандар бар да, же баары эле президент болуп кеттиби? Сураныч да. Жөн эле сураныч. Мен өзүм аксылык болом, кыргызстандык болом да. Аксылык болом, өзүм жеримди коргоп атам деген жокмун, просто кыргызстандык болом да. Качанга чейин азайып келе беребиз. Баягы айтып атпадыңыз беле? Бир карыш жеринде бербейбиз деп. Бир карыш эмес, анча эле алып коюптур да. Чалбайсызбы тиги? Бул эмне кылганың деп эле чалбайсың. Кошуна койсоң жашына коелу депчи. Улам эле жакындап кирип келе берсе, биз кайкырабыз. Ызылдап ататтыр, аксылык элдер. Чурулдуп атат. Көңүл буруп койбойсузбу? Эми убактыңыз болсо да, башка эмне проблема бар? Бизде чек ара менен эле ички коррупция да. Эки эле иш. Коррупция менен бирөөгө күрөшө берсе, бирөөгө чек ара менен болгула. Эми мен жаман көрүп урушуп аткан жерим жок, көрүп атам да. Бүгүн келдим, Facebook'тан көрдүм. Аксылык бир жигит тартып жөнөптүр. Бул жагы кандай болот эми депчи. Бул жагы кандай болот? Чек араны бир адам бүтүрсө, ички коррупцияны бир адам бүтүрө берет да. Ошондой кылып бир нерсе чечкилечи, каалайымдар.
Силерди биз и так шайлайбыз, колдойбуз. Бирок бизди коргогула да. Биздин армия жок дегенде бир автоматты берип мынтип бастырып койсоңор корооломок эмес да. Мен ошону барып түртүп салып атышып кеткиле деген жокмун. Жөн эле мындай жалпак тил менен айтканда словесно эле бүтүрчү сөз да. Аке, бул жерден жылып кетипсиң. Бул же бергечи көрсөң деп эле доказать этсеңер болот да. Бул кылганың туура эмес деп эле. Жагандай обязательно танка менен баш керек эмес да. Кошуна өзбек мамлекети менен урушкула деген жокмун. Биздин огородко тийбегиле деп койсоңор болобу? Ошенткүлөчү. Биз айтпасак деле билет болушуңар керек. Унчукпай отурсаңар айтасың да не кыласың. Жаман көрсөңөр көрө эле, бирок биз өзүбүздүн жерди эч кимге бербейбиз да. Берип сала берели.